Танки кундун нуру эски жигач терезеден сызылып кирипжатты. Рина ашкананын бурчунда сабисменен жашил бурчакты майдалап жаткан. Жаны курулган пиязден жыты уйдун. Дубалдарына синген нымду жигачтын жыты менен аралашып кетти. Сыртан Балканын такылдаган уну угулду. Анди куйосу эске тургуч тондоп жаткан, кээде студент кизиндеги ырын жай ырдап койот. Мас эртен менен китамак жоннокой эле, курулган темпе менен шорпо, деди Рина уялчакун менен. Анди ишин токтотуп чекисиндеги терди арчип жилмайды. Рин, сен жасагандан кин бары озгоча. Мага байлык керек эмес. Сен балгондон кийин менен бактым толук. Рина унчук пай калды. Жорагу дерилдеп, коздор жашка толду. Эшик такылдады. Ассаламу алейкум, Рина! Кирсем балобу? Деди назикун менен кайнага сынын синдиси Майя. Валейкум ассалам, албете, деп эшик ачип жилмайды Рина. Майя кок койнок киип назик кадам менен кирди. Козу бир ирмемге гана андиге тигилди. Ал балсо башын жерге салып, кагылган мык менен алек балгон суду. Рина эч нерсе байкабай чай куюп. Майда татууларды койду. Мет эстес келип турчу, суйла шуп ол турсам жакши болот эле, деди ал суюнуп. Май балсо башын икеп койду. Бирок ичинен шибырады. Сен абдан ишенчек син эже, мумку нашик чайшини син. Кундоро туп Майя уламбат келип турчу. Кейде жардамдашып, кейде жонганы шылтоу табып. Бир куну учоу залдау турушту. Рина кашунасы жонундо шыгыраша суюну пайтып жатты. Бирок Майя унчук пай тик гана карапо турду, тике синен тике андинин жузуну. Андианы сезди. Колундагы кашыкты айланта берип, ичинен тынч сызданды. Рин мен артке жакты карап келейинда, деди шашкаланун менен. Рина башын икеп этше калган жок. Ал эми Майя балсо анын кети бара жаткан аркасына сырду кос караш таштады. Ал башка, ал мени башкалардан да жакши тушунот. Деп ойлоду ичинен. Ал туну кату жамгыр жаап чытырды дуркуротту. Рина ашкананы ириттеп жатып, залдан келген шыбырашкан унду угуп калды. Журогу кату сагуп, акырын басып ышыкти нарасына килди. Мас. Сен миниен жакши тушуносун, деди Майянын титереген уну. Майя токтотчу? Бул туура эмес. Сен кайнагасын. Бизге бол бойт? Деди анди шашып. Пирог журогум жалган айтпайт. Мен сени менен гана тынчалам. Рина ышыкти нартында катып калды. Калдору калчылдап, коздору жашка толду. Куда им? Бул чинбы? Эмне учуне ко? Кийинки куну баары ачылды. Рина кутулбаган жерден эрте келип, залда Анди менен Майянын бири-бирине отыжакын олтурганын корду. «Анди! Майя!» деп кыйкырды ал уну титереп. Анди селты тип туруп калды. «Рин, бул сен ойлагондой эмес». «Ойлагандой эмес? Мен оскозум менен кордум, оскулагым менен уктум. Бул чыккынчылык эмес бекен?» Майя ыйлап жиберди. Эже Рина кечирип койчу. Журагумо бола албадым. «Шап!» деп кыйкырды Рина коз жашын тагуп. Мен сени оскарындашымдай кордум. Бирок сен болсо уюмо алып келдин. Рина ыйлап жатып кийимдерин жыйнады. Калдору титирип койноктарун чемоданга салды. Андиянын колун кармады. «Рин, кетпе. Мен адаштым. Мен да гыйделе сени суйом. Сенсиз жашай албайм». Рина аны тиктеп уну катуу чыкты. «Маса, сен айткан суюн олду. Калганы жара. Жараны сен осколун менен жаратын». Майя жергея туруп алып, ыйлап жаты. «Эже кетпе. Мен чон жанылыштык кетирдим. Майя, сен уй буломду талкаладын. Учун кечирим жок», деди Рина коздорунон жаш куюлуп. Чемоданын сыртын катуу жаап, эшик тишарт жаап чыгып кетти. Уйдун ичинде иден башка ун калган жок.